Андай эмесе, ардактуу телегөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, мен оюмча көпчүлүк учурда кыздар, эгерде азыр даяр турсаңыздар, биз мейманды тааныштырууга даярбыз. Бул барыңыздар белгилүү, эстрада ырчысы, барыңыздарга таанымал, инсандан бери шоу-бизнестин өкүлү Иса конокто. Ностальгия. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Бүтпөй. Кош келдиңиз. Ассалаумалейкум, кыргызелим, урматтуу NewTV шоудун көрөрмандары. Арсен, красавчик. Кандайсыз? Бизден да красавчиксиз да. Студия сонун экен, дивандар аябай жакшы экен. Жаңы келген дивандар да. Аябай жакшы, жакты да. Буйрса жакшы отурабыз. Анан кийин бардык телегөрүүчүлөр балким билбеши мүмкүн, бирок сизде мындай бир жакындан тааныгандар билет, мен дагы ошонун арасын жакшы билем. Дин жагынан, ислам дин жагынан аябай билимиңиз жакшы да. Ошол ырчтарда негизи мындай бир сейрек кездешүү нерсе да шоу-бизнесте. Мен билгендерден бул Нурсултан Майназаров аябай билим жагынан, сизди билем. Анан кийин бир нече ырчтар бар. Ошолор Омар Байке, Арсен деген ырчтар. Негизи бул жагына да сиз окугансыз өзүңүз же кандай? Мен негизи башында мындай негизи атымды 1995-жылы биздин муфтий Кимсанбай ажы болчу. Ошол анан мен ошондо үй бүлөбүздө 6-1 тууганбыз, мен 4-чү эркекмин. Анан Кимсанбай ажы менен менин тайнем дос болчу да. Как раз таки ошол Кимсанбай ажыга барып азан ошол окуган. И 4-чү эркектин атын Курандын китебинен койбойсуңбу? Дарияхан, тайнем аты Дария да. Анан ошол Иса болуп, Кимсанбай ажы койгон да. Анан негизи башында мен албетте баарыбыз Кудайга ишенебиз. Кичинекей кезимде деле мен негизи кечирим сурайм, орус мектепте окугам, орусча сүйлөп бүт баарыбыз үй бүлөбүздө орусча сүйлөөчү апам, тайнем, бир туугандарым. Анан тайнем менен эле кыргызча сүйлөчүмүн. Тайнем үйгө келгенде нан май сүкөп берем, чай ичесиң деп тайнем менен кыргызча сүйлөчүмүн да. Ошон үчүн дин жакты дагы кичине орусча китептерди окуп, меники кичине орусча даваттарды айтам да. Ошон үчүн кичине, бирок жакшы бир Курандын аятынан бар. 67-сура 3-аят. Аллади халакал мауту вал хаята лиябливакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур. Орусча айта кетсем болобу? Суранды. Аллах тот, кто создал смерть и жизнь, дабы испытать вас. Лиябливакум. Сыно. Испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. С точки зрения развития интеллектуального, физически, духовного. Ошон үчүн бизнес куруп, үй бүлө, ата-энелерге жакшы мамиле, эфирлерге кечикпей келип байкадыңарбы деп. Бирок кечикпей калдыңыз. Ооба, негизи мурун аябай кечигип, ошол дин, ислам аябай жакшы тарбия, мындай четкий характер. Намазды деле окуган бул оңой эмес. Мисалы, намазды окуган киши сила волесы күчтүү да. Анткени эртең менен туруш керек. Эртең менен туруш керек. Жаттарда да окуш керек. Биринчиден бул чистота да, тазалык. И мисалы, бана 1 жыл болсо, 2 жыл болсо намазды окуйт, 3 жыл болсо, именно 4 жыл окуганда, 5 жыл окуганда уже аябай жакшы эме керек да. Сила воли керек. Ошон үчүн бул да тарбия да. Мисалы, менин инилерим уже азыр кичинекей кезинен баштап намазды окуп, вообще уже кичинекей кезинен үйрөтүш керек да. Бардык телегөрүүчүлөр көптөн күткөн, биз дагы көптөн күткөн жаңылык бар, чоң жаңылык. Бул клип чыкты жаңы. Малика менен чыккан клип. Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Эмне үчүн биринчи Айгерим Расул кызы, анан кийин Малика болду? Аябай жакшы суроо болду. Негизи бул клипти силер өзүңөр билгендей, бияктан NewTV'де тартканбыз, көбүнчө кадрларды. Анан ошондо тартканыбызга 1 жыл болду. 1 жыл болду. Анан монтаж аябай, негизи мен үчүн аябай биринчи жолу ушул бюджетте чоң кыйын клип болду. Монтаж да аябай оор болуп, монтажды жарымысын мен өзүм жасагам. Эрик Бектемиров тарткан, силер билесиздер. Мындай бул краткометражный эле кино болуп кетти. Ошон үчүн мисалы кинону тартканда көп киши тартат да. Кадр 1, дубль 1 деп чоң команда. А биякта ошон бир клипмейкер болуп,
кадрлар көп болуп, локациялар көп болуп, массовка дагы көп болуп, ошонун баарын керекти кадрлар жетпей, кайра тартып, ошону анан баягы мындай болот да, илхом келгенде мисалы башында айгерим менен 1-2-3 күндүн ичинде тартып, монтажы 1-2 күн болуп бат чыккан да. Дил кайрыкка илхом келип, тартып, съемкалар жакшы болуп, анан монтаж кыйынчылык баштаганда мейли эртең кылам, мейли 1 айдан кийин кылам, мейли күтө турат, азыр бизнес кылам деп мындай спичкада эме болуп кетти да, мындай жагып өчүп кетти. Бардыгыбыз күткөн клип мынакей даяр болду. Бул жакта эң башкы ролду аткарган Арсен Султановго чоң рахмат. Тамаша. Бизде дал ушул клип чыккандан кийин, дал ушул Safeness компаниясынан жакшы бир белегибиз бар. Клиптин презентациясы менен куттуктайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Жана биздин бүгүнкү программабыздын демечүүсү Safeness компаниясынан эчтеме азыркы учурда кар жаап жатат да. Андан кийин сиздин машинаңыз эмне? Отуруңуз. Машинаңыз сиздики Lexus. Срочно BMW алмаштырыш керек. BMW болот экен. Адип мынакей. Эшикте суук дегенден. Safeness компаниясы жакшы бир плеттер сизге тапшырдык. Буюрса жакшылыктарда мынакей эшик суук болуп атканда машинада жабынып айдасаңыз болот да. Рахмат. Чоң апалар кош болсуңуз. Иса мырза, клип 6 мүнөт негизи. Ичинде бул жакта ушундай жашоодон алынган кадрлар барбы негизи? Же бул эч байланышы жокпу? Ойлоп табылган эле мындай идея болду. Тердеп кетебиз, а? Келгиз ал. Же даржа калып коюңуз анда. Мындай жакшы эме. Клип негизи Эрик, клиптин режиссеру Эрик Бектемиров. Эрик Бектемиров. Сценарий боюнча бул негизи сюжет эң самый эме да, как сказать, ожидаемый да. Анан бул негизи индийский фильмде дагы ушундай эмеси бар, дагы бир көптөгөн башка кинолордо ушундай эмелер бар. Узбекский дагы ушундай клиптерде бул эмеси бар да, сценарийси. Просто ошону эле кыргызча, кыргыз эме мындай Кыргызстанда Бишкекте тартылган да. Бирок жашоого байланышы жок. Менин жашоомун жок. Силер өзүңөр билгендей, мен өзүм кичинекей жашымда эле ырдап. Биякта мен эме болуп атпайбы, начинающий певец. Ошондо бул кыз, мен девушкам болот, получается, клипте мен ага жардам берип. Анан Атабеков менен сүйлөшкү дет. Анан Мирбек Атабеков продюсер, кастингде ошого мындай кастингде өтүп жагып калат. Иса мырза, Мен өзүм ырдап алсам болобу? Сизге дагы беребиз буюрса. Сиз бүгүн белектер менен кетесиз алек. Иса мырза, дагы жаңылыктар менен айтканда, Иса мырза дагы бизнесмен алектенесиз. Эмне ачып атасыз ушуна? Бүгүн стройкадан келдиз. Азыркы убакта бүгүн мен ЦУМдан келгем. ЦУМда 3-чү этажда D11 бутигиңде эдим. Рекламалабыз. Акчасын анан берип коесуз. Inspire Shop, Inspire илхом дегенде, негизи илхом деген сөз да, вдохновение. Ошон башында мындай дизайнерлик кийимдер болчу, анан ошол дизайнерлик кийимдерди мен мындай массовый пошив кылып азыр сатып атабыз да. Бизнеске киргениме бир мындай башым менен киргениме бир 3 жыл болду. 3 жыл, 2 жыл. Как раз таки ошол тыныгы болду. 3 жыл мен ырдап, клиптерди тартпай, мындай силерге келип 1 жыл мурун тартып, 1 жылдан кийин презентация кылып, азыр плазадан болчу, анан ЦУМда азыр 2 точка ачып атам. Бутикти өзүм ачып атам, өзүм ремонт кылам. Азыр эфирден кийин кайра жумуш кийимди кийип, саат 5ке, таңкы 5ке чейин буюрса ремонт кылабыз. Эмне ремонт ишин кылып атасыздар? Эмне краскалаппы? Жок, мен өзүм негизи өзүм ламинат салдым, өзүм мебель жасайм. Өзүңүз мебель жасайсыз? Өзүм электрик менен освещение баарын буюрса, может быть, силер да келип, бүгүн биз полкаларды жасайбыз да. Буюрса. Азырынча ушундай да, албетте буюрса чоң бизнестин болгондо устаттарды эле табып, аларга акча берип, азыркы убакта аябай акча жактан кичине мындай көп эме болуп атат, бюджет чоң дагы уже бир $10,000 чейин кетти. Бутикти мен жерди алып, жерди эле алгам да ЦУМдан. Жердин үстүнө уже бутик меники да. Кылычтарым бар деп бизнесмен болуп кеткен базы. Азыр бизге байланышка чыккан телегречүүбүз бар экен. Кабыл алсак. Алло. Алло, керемет кечиңиздер менен. Рахмат. Кош келдиңиз, атыңыз ким? Кош келдик. Арсен Иса эфир сонун болуп жатат. Азаматтыгар. Assalamu алейкум. Рахмат чоң. Биздин коллегабыз окшойт. Атыңыз ким? Атым Эрлан болот. Эрлан, кайсы жактан байланышка чыктыңыз? Бишкектен чыгып атабыз. Бишкектен, ырдап бересизби ошондо? Ырдап беребиз, даярбыз. Приз аласызбы?
Келиңиз, кайсыл Азыр чыгармасын? керемет кыш мезгили болуп аткандан Иса Нуркуловдун балалык кезинен көз чап туралы көк жылгаяк деген ырды. Келиңиз. Көл үстүндө көк жылгаяк бара жатат анда эл абайлап, эл артынан мен дагы бара жатам. Шылдың болуп калбайын деп башты жерге салбайын деп көк жылгаяк, эй көк жылгаяк деп бара кандай сонун табигаттын кышындагы карайган жер жамыныптыр аппак карды. Табигаттын кызыгына терең батып, унутупмун таптакыр жылгаякты, эй жылгаякты. Эрлан, сиз тамада болуп иштейсизби же алып баруучу? Тамада болуп иштейбиз, тамада. Ошо сүйлөгөнсүз. Эрлан, фамилияңыз кандай? Канча жаштасыз? 27 жаштамын, фамилиям Асыранбеков. Буюрса көрүшөбүз анда, уже. Тойлор болсо чакырып туруңуздар де. Болду. Как раз бизнес ачат, акча жетпей жатат. Жок, эфир ийгиликтүү өтсүн. Эрлан мырза, буюрса эфирден чыгарып байланышка чыгыңыз. Келе жаткан 5-күнү саат 1-ден 5ке чейин Малдыбаева 54Б дарегинен келип билет алып кетсеңиз болот. 2000 сомго сизге сертификат сразу беребиз. Рахмат. Кол чалар менен. Жакшы. Мырза, негизи учурда балким эми сиз келгенден кийин көпчүлүк телегөрүүчүлөр бир нерсени көрөт да. Иса мырза эми эфирге келгенден кийин бир чыгарма аткарып кетсе депчи. Азыр эми бизнес жагынан эмес, бизнестен бир аз алыстап бир чыгарма сурамайлы сизден. Макул. Жан дүйүн менен. Кайсы чыгарма аткарыңыз келет? Дил кайрыкты балким жан дүйүн менен. Макул, телефондон сөздөрдү карасам болобу? Болот да. Биздики мындай да, мисалы минус болгондо мен ырда берем. Мен мисалы кичинекей кезимде бир 30 сыр бар, 40 айжекен ырдап аткан, мындай ырдап атканда музыкасы жок, кээде сөздөрдү адашып эсимден чыгып кетет да. Мындай жан дүйнөнүн сөздөр эсимден чыгып кетет экен. Ошон үчүн Эми тек жаттаган эмеспиз кызыгат экен да. Ооба. Бирок ырдап атканда чыгат да. Түз эфирде NewTV шоу программасында жакшы бир мүмкүнчүлүк бар. Буга чейин бизге байланышка түз эфирге чыгып чыгармасын аткарып кеткендер болду, ырдап бергендер. Азыр эми Иса Нуркулов өзү жан дүйүн менен Дил кайрык чыгармасын учурда хит болуп аткан чыгармалардын бири. Ошол чыгарманы азыр жан дүйүн менен аткарып берет. 1, 2, 3. Азыр Маликанын ошондой эмесин. Толкуса көңүлүбүз сагарна кеттик. Бул даярдан болду. Сагарнап жакшыры жазгым келип жүрөт. Санага сагынычка батып жүрөк. Жүзүмдөй мөлтүрөгөн жарокерим жүзөгө ашар бекен ару тилек. Ой, толкуса көңүлүңүз мени самап ой, тор жайган балыкчыдай көлдү карап ой, токтосуз чалынсам торуңузга мен болуп сезиңсеген, мен болуп сезиңсеген алтын чабак, мен болуп сезиңсеген алтын чабак. Браво! Мыкты. Иса мырза, бул жактан голубуз беш негизи. Абдан сонун. Дагы үйдөргө калсам болмок экен да.